Кабарлар маалымат программасы, студияда Диана Нурлан кызы. 2023 жылдын 22 декабрында Ички иштер министри Улан Ниязбеков ички иштер органдар тарабынан жаңы жылды тосуу мезгилинде коомдук тартипти сактоо жана элге сапаттуу сервистик тейлөө көрсөтүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана унаа кырсыктарынын алдын алуу тууралуу онлайн кеңешме өткөрдү. Онлайн режимде өткөн жыйындын ишинде министрдин орун басарлары, ИИМдин генералдар кеңешинин төрагасы Садырбек Дубанаев, ИИМдин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султанбек Жошпаев, ИИМдин борбордук аппаратынын тиешелүү кызматтарынын жана облустардагы башкармалыктарынын жетекчилери катышты. Онлайн чогулуштун жүрүшүндө министр Улан Ниязбеков узап бара жаткан жыл мамлекетибиздин өнүгүү жолун бекемдеген жылдардан болуп, өлкөбүздү алдыдагы сүрөгөн келечектүү пландары ишке киргизилип, элдин жашоо турмушу бир кыйла жакшыргандыгын билдирди. Онлайн кеңешменин жүрүшүндө ички иштер министри Улан Ниязбеков элдин коопсуздугу боюнча өз натыйжасын берип жаткан 3 жыл аралыгындагы жетишкендиктердин жыйындысын белгилеп өттү. Алар республиканын бардык аймактарында 59 даана милициянын көчмө кабылдамалары өз ишин улантып келүүдө. Коомдук жайларда жасалган кылмыштардын саны 26%га азайды. Жол кыймылынын коопсуздугун алдын алуу үчүн Коопсуз шаар долбоору жана анын ишмердигин көзөмөлдөгөн мониторинг борбору иш алып барууда. Авто ураган аталышындагы 10 стационардык, 22 мобилдик аппараттык программалык комплекстерди ишке киргиздик. 3 жыл аралыгында катталган жол унаа кырсыктарынын саны 38%га азайды. Дүйнө жүзүндөгү 26 өлкөнүн ички иштер министрликтери менен тыгыз байланышты чындап, бир катар ири долбоорлорду, келишимдерди, меморандумдарды кабыл алууга жетиштик. 300дөн ашуун унаа каражаттары алып, жер-жердеги ички иштер органдарынын ишмердигин чындоого таратып бердик. Ошентип заманбап ыкмаларды жана жаңы түзүлгөн шарттардын натыйжасында жалпы кылмыштардын бетинин ачылышы 28%га жакшырды. Оор жана өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачуу 68%га жогорулады. Республика боюнча 3000 видео камералар күнү-түнү иштеп жатат. Видео камераларга мониторинг жүргүзүү жумуштарынын натыйжасында 3 жыл аралыгында 5600 кылмышты жеринде аныктап, бөгөт коюуга жетиштик. Тергөө программасынын азыркы этапта өз жемишин берип жатат десек болот. Транспорттук ишмердиктин лицензиялоо, маалыматтык издөө, жол кырсыктарын эсепке алуу, электрондук документти жүгүртүү жана башка бир катар жаңы системаларды түзүп ишке ашырдык. Азыркы учурда пилоттук режимде куралдык реестр жана медициналык маалымат системасы аталышындагы 2 тутумду ишке киргизип, сыноо этабынан өткөрүп жатабыз. Ички иштер органдарынын ишмердигин баалоо тутуму түзүлүп, текшерүү этабынан өтүп жатат. 3 жыл аралыгында бирдиктүү терезе жана унаа мамлекеттик мекемеси аркылуу республиканын бюджетине 3 миллиардга жакын каражат түшүрүүгө жетиштик. Ички иштер органдарына тиешелүү 42 объектини куруп пайдаланууга бердик. Ошондой эле 200 объектке курулуш монтаждоо жана оңдоп түзөө иштери уюштурулду. Өлкөбүздүн бардык аймактарында бир гана мыйзамдын үстөмдүгү өкүм сүрүшү керек деп сөзүн жыйынтыктады ИИМдин башчысы Улан Ниязбеков. Жогоруда аталган маселелер боюнча ИИМдин кызматтары менен башкармалыктарынын жана шаардык, облустук жетекчилердин ушул багыттагы ишмердүүлүктөрү кеңири талкууланды. 2023 жылдын 20 декабрь күнү Өзгөндө ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Иш-чарага Ош областык ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Жоробеков, Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилиги, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл аксакалдары жана Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы катышты. Жолугушууда Октябрь Урманбетов Кыргызстан менен Австрия өлкөсүнүн ортосундагы биргелешкен коопсуздук жана кылмыштуулукту алдын алуу жаатында Австрия өлкөсүнүн Вена шаарында уюштурулган иш сапар учурундагы тажрыйба алмашуу тууралуу кеп кылды. Бүгүнкү күндө ички иштер органдары коомдук коопсуздукту камсыз кылууда, заманбап технологияларды колдонуу жана жаңыча ыкмалар менен иш алып барып жаткандыгы тууралуу кеңири баяндама жасады. Андан сырткары коомдук коопсуздукту сактоого зор салымын кошкон атуулдарга ички иштер министрлигинин колдоо көрсөткөндүгү үчүн медалдарын тапшырды. Өз кезегинде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан ички иштер органдарына ыраазычылык каттар ыйгарылып, жергиликтүү тургундардын министрдин орун басарына жана жалпы бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылык айтылды. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жана ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте Баңгизат каналына бөгөт коюу боюнча атайын операция өткөрдү. Ыкчам иштин жүрүшүндө милиция кызматкерлери Жалал Абад облусунун аймагында белгисиз адамдар банкия каражаттарын өзгөчө ири өлчөмдө сатуу менен алектенип жаткандыгы тууралуу маалыматты аныкташкан. Бул факт боюнча чогултулган материалдардын негизинде Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 2023 жылдын 18 декабрында Жалал Абад облусунун аймагында ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө 1982
1982-жылы туулган Аны айдап бара жаткан Honda Fit автоунаасы кармалган. Текшерип кароодо автомобилдин салонунан жалпы салмагы 7 килограммдан ашык болгон 7 целлофан пакет урулган банги каражаттар табылып алынган. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык табылып алынган заттар афган тектүү гашиш баңгизат экендиги аныкталды. Баңгизаттарды ийри өлчөмдө сатууга шектелип, 1982-жылы туулган Аны аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери тарабынан 1979-жылы туулган жаран Жалал Абад облусунун Токтогул районунун аймагында өзгөчө ийри өлчөмдө гашиш жана марихуана банги каражаттарын сатуу жана даярдоо менен алектенгендиги аныкталды. Соттук химиялык экспертизага ылайык тинтүү учурунда алынган заттар жалпы салмагы 4 килограмм 436 грамм болгон гашиш, марихуана, кара куудайдын саманы жана кара куудайдын тундурмасы баңгизаттары болуп аныкталган. Кармалган жаран Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде Жалал Абад облусунун Токтогул районунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча мындан аркы иш-чаралар жүргүзүлүүдө. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери коррупциялык укук бузууларды аныктоо жана алдын алуу боюнча активдүү иш алып барууда. Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндө одоно бузуу фактылары аныкталып, Ош шаарынын Наваи көчөсүндө муниципалдык мекеменин жер тилкеси мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өтүп кеткен. Базар баасында баалоо боюнча аянты 700 чарчы метр болгон бул участоктун баасы 62 миллион 300 миң сомду түзөт. Ошол эле учурда 2023-жылы күзүндө аталган жер тилкеси жеке адамга акысыз аукцион жана конкурс өткөрүлбөй берилген. Жерди алган Ош шаарынын тургуну бул тилкени транспорт токтотуу жай катары пайдаланууда. Мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекеттик кызыкчылыктарга олуттуу зыян келтирилген. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 4-башкармалыгынын кызматкерлери салык чөйрөсүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдүн фактыларын аныкташты. Чогултулган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Алынган маалыматка ылайык, мамлекеттик салык кызматынын Ош облусунун Өзгөн району боюнча башкармалыгынын кызматкери салык текшерүүсүнүн жыйынтыгын бурмалоо жана 700 миң сомдон ашык салык карызын жашыруу үчүн облустун тургунунан акча талап кылган. Салык кызматынын кызматкери пара катары 200 миң сом акча талап кылган. Кылмыш иши боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, 2023-жылдын 20-декабрында 200 миң сом суммасындагы акча каражатын алып жатканда мамлекеттик салык кызматынын Өзгөн району боюнча башкармалыгынын бөлүм башчысы УК кармалган. Тинтүү иштеринин жүрүшүндө күрмөнүн чөнтөгүнөн пара катары алынган акчалар табылган. Кылмыш ишинин алкагында ыкчам тергөө иш-чараларынын ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 4-башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзүштү. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери тарабынан Тажикстан Республикасынан Кыргыз Республикасына спиртти мыйзамсыз алып өтүүгө бөгөт коюу боюнча атайын операция ийгиликтүү жүргүзүлүп, Чүй облусунун аймагында жасалган спирт ичимдиктерин даярдоо жана мыйзамсыз сатуу фактылары аныкталды. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 240-беренесинин 2-бөлүгүнүн спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүү жана 261-беренеси уюшкан топту түзүү же ага катышуу менен кылмыш иши козголгон. Шектөөлөр жасалма спирт ичимдиктерин жасоо менен алектенген сактоочу жайды ижарага алышкандыгы да аныкталды. Ыкчам издөө иш-чараларынын жана атайын тергөө иш-аракеттерин жүргүзүү учурунда шектүү адамдардын жашаган жерине тинтүү жүргүзүлүп, аткезчилик жол менен даярдалган 1783 даана 5 литрлик бөтөлкөдөгү жалпы салмагы 8 тонна 895 литр спирт, арак жасоочу 2 станок, ичинде жасалма арак коюлган 100 граммдык стакандар салынган 50 куту жана 2000 акциздик маркалар жана дары-дармектер табылган. Азыркы учурда тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кылмышка шектүү катары 5 жаран кармалып, тергөө иштерин жүргүзүү үчүн атайын алынып келинди. Мындан аркы ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө аталган кылмыштуу топтун уюштуруучусу Баткен облусунун Лейлек районунун тургуну 1997-жылы туулган кармалды. Соттун чечими менен шектүү адамдар Бишкек шаарынын номер 1-тергөө абагына киргизилди. Учурда кылмыштуу топтун калган катышуучуларын кармоо боюнча кошумча иш-чаралар жүрүп жатат.
Кечээ 21 декабрь күнү Ички иштер министрлигинин жыйындар залында бетме-бет кездесүүнүн 90 жылдык юбилейдик мааракеси белгиленди. Аталган салтанаттуу иш-чарага Ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов, ИИМдин өздүк курамы, ардагерлер жана башкалар катышты. Иш-чаранын ачылышында Ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов куттуктоо сөзүн сүйлөп, ИИМдин бетме-бет кездесүүнүн өздүк курамын 90 жылдык юбилейдик мааракеси менен куттуктады. Ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүн кеңири жана ар тараптуу чагылдырып, кызматкерлерге мыйзамдарды, буйрук көрсөтмөлөрдү толук жеткирүү, жаш кызматкерлерди кесиптик чеберчиликке тарбиялоодо жардам көрсөтүү, аларды патриоттуулукка, жогорку маданияттуулукта иш алып барууга, кыра кылка үндөөнү колго алды. Албетте, газетаны окурмансыз элестетүүгө эч болбойт. Биздин негизги окурмандарыбыз милиция кызматкерлери. Ошол эле учурда газетанын негизги таянычы. Сүйүктүү кесиптебиздин 90 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды куттуктаймын, деди Адылбек Бийбосунов. Урматтуу жарандар, эгер сиздер коомдук жайлардагы укук бузууларга күбө болсоңуздар, кайдыгер карабастан 102 номерине кабарлап коюшуңуздарды өтүнөбүз. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.